Кара Балтада 47 жаштагы кишини өлтүрүп, дене мүчөлөрүн бөлүп ыргытып жиберген кылмышка шектелип 35 жаштагы мурда соттолгон Жайыл районунун тургуну кармалды. Милициянын версиясы боюнча 2 январда экөө ичимдик ичип отуруп мушташа кетишкен. Мунун кесепетинен экинчи жаран каза болуп калган. Шектүү жаран 2 күндөн кийин маркумдун дене мүчөлөрүн бөлүп кароосуз калган гараждардын артына ыргытып салган. Каза болгон киши да Жайылда жашаган. 4 январдан бери дайынсыз жоголду деп изделип жаткан. Assalamu alaikum. Мына бүгүн бизде карды уруп атат, мына шабуулдатып. Онда тартып, мына турушуп турдук, чыгышканда чыгабыз бу. Таң кар басып калды го баары жакта. Казакстанда кишинин белинен келген карды кечип бейтаптарга бара жаткан дарыгерлердин видеосу. Казакстанда тез жардам кызматынын кызматкерлери катаал аба ырайында бейтаптарга жетүү кыйынчылыгын видеого тартып алышкан. Бул тууралуу Тенгер News Казакстан басылмасы жазды. Сиздер үшін жұмыс жасап жатырмыз. Ауырмай, сырқамайтек. Серьезно. Поводпен шақырыңыздар скорыйды. Өтініш сіздерден. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Токтогул районунун 27 жаштагы тургуну өзү жашаган үйдүн сарайына асынып алган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Окуя 6 февралда болжол менен саат 20:30 болгон. Аталган факт Токтогул райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына каттоого алынып, текшерүү иштери башталган. Каза болгон келиндин өлүмүнүн себептерин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалып, бирок жакын туугандары сөөктүү экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкандыктан акт түзүлгөн деп кошумчалашты милициядан. Учурда келиндин эмне себептен өз өмүрүнө кол салгандыгынын себептерин аныктоо максатында ыкчам иштер жүргүзүлүүдө. Булак медиа центр KG.